Быйыл Кыргыз почтасынын түзүлгөндүгүнө 145 жыл толду. Бул датаны утурлай Борбор калаада салтанаттуу иш-чара өтүп, анда өлкө ичинде байланышты камсыздоо жаатында тейлөө иштерин аткарып келген почта кызматкерлерине арналган маареке өтүп, иш-чаранын жүрүшүндө компания өзүнүн тарыхы, жетишкендиктери жана алдыдагы пландары менен тааныштырды. Технологиялык өнүгүү doğru дүйнөлүк интернет желесинин кучак жайышы, накталай төлөмдөрдүн электрондук жүйөгө өтүшү сымал технологиялык заманбап чакырыктар Кыргыз почтасынын астына жаңы милдеттемелерди койду. Кыргыз почта кызматынын тарыхы Россия империясы жана СССР түзүлгөндөн башталган. Мындан 145 жыл мурун Бишкек шаарында биринчи почта бөлүмдөрү ачылып, ал алыскы райондор менен борбордук шаарлардын ортосундагы байланышты камсыз кылууда маанилүү роль ойногон. Убакыттын өтүшү менен заман талабына ылайык модернизацияланып, бүгүнкү санариптештирүү дооруна ылайыкташып, дүйнө жүзү боюнча онлайн соода сатык жүргүзгөн маркетплейстер менен иштешип келет. Кыргыз почтасы өзү чоң азыр ачык акционердик коом, 3200дөн ашык адам иштейт. Биздики 1000ден ашык бөлүмдөр бар, бүт эме республикасы боюнча. Азыр электрондук соода өнүгүп болуп атат, анан ошонун непосредственный партнеру болуп Кыргыз почта иштеп атат. Мисалы, биз Кытай эл аралык республикасында Кашгар шаарында Кыргыз почтанын өкүлчүлүгү ачылган. Bundan тышкары биздики Берлин, Германияда биздин өкүлчүлүк ачылган. Анан Эстония, Таллинде. Бүгүнкү күндө биз абдан көп именно электрондук соода платформалар менен иштейбиз. Alibaba, Pinduoduo, Wildberries, Ozon биздин партнерлор болуп эсептелет. Мен бир мисал айтып кетейин, 2022 жылы биз бир 16 000 посылка обработка болуп атса, 2024 жылы биздики 70 эсе өстү объем. 2023 жылы компания бүткүл дүйнөлүк почта союзуна мүчө өлкөлөрдүн арасында почтаны өнүктүрүү боюнча дүйнөлүк рейтингде 98 орундан 29 орунга көтөрүлүп, олуттуу ийгиликтерге жетишти. Чет элдик кампалардын жана Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда почта жөнөтүүлөрүн тездетүү үчүн жашыл коридордун ачылышы компаниянын динамикалуу өнүгүүсүнөн кабар берет. Бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Ишибиз алдыга жылып, ден соолукта болуп, ошол Кыргыз почтасы өнүгүп өсүп турсун. Көп жылдан бери ошо эмгектенип жүргөн кыздар бар. 30-40 жыл, 50 жылга чейин иштегендер бар. Ушул убакка чейин иштешип, ушул даражага жеттик. 89-жылдары келдим почтага. Ал жылдары каттар көп болчу, посылкалар көп болчу. Азыр эми өнүктүк, өстүк дегенде инновация, технология алдыга жылып келатат. Азыр электронный почта болуп калды бүттүгү. Электронный заказдар Кытай менен иштешип атабыз. Логистика жагынан иштеп атат. Мурун бүт кол менен иштечүбүз. Азыр компьютер менен бүт өнүктүк, өстүк. Банк менен, мындай айтсак, банк менен эле барабар жумушту кылып атат биздин эмгектенген коллектив. Зарема Дженалиева, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.